Президент Садыр Жапаров 8 апрель күні Facebook барақчасына эмгек акыны жогорулатуу боюнча билдирүү жасады. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү күндө кыргызстандыктар эле эмес, бүткүл дүйнө эле кыйын акыбалда турганы талашсыз. Анткени былтырдан бери COVID-19 оорусу каптап, дүйнө жүзүнүн дээрлик 80% мамлекетине карантин киргизилип, айрым мамлекеттерде жашоо кыймылы бүгүнкү күнгө чейин толук кандуу жандандырылай элек. Тескерисинче, айрым өлкөлөрдө кайрадан карантин киргизилип жатат. Албетте, ушундай абалда дүйнө жүзүндө тамак аш эле эмес, күнүмдүк жашоого керектелүүчү товарлардын баары кымбаттады. Себеби пандемияга байланыштуу өндүрүш ишканалардын көпчүлүгү токтоп калган. Тартыштык пайда болду. Жашоо күн өткөн сайын оорлошуп жатканын көрүп турабыз. Жеңилдетүү үчүн биринчи кезекте эмгек акы, пенсия пособиялар көтөрүлүшү керек экенин баарыбыз жакшы билебиз. Ушуга байланыштуу эмгек акыларды жогорулатуу боюнча колубуздан келген аракетибизди жасап жатабыз. Мисалы, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкерлеринин эмгек акысы 100%га 1 апрелден баштап көтөрүлдү. Ал эми калган медицина кызматкерлери менен маданият кызматкерлеринин эмгек акылары 1 июлдан баштап 50%га көтөрүлөт. Башка тармактардагы мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акыларын жана пенсия пособияларды жогорулатуу боюнча булактарды издеп жатабыз. Ушинтип четинен каржылоо булактарды таап, көтөрүп турбасак, баарын бир мезгилде көтөрүүгө бюджетибиз туруштук бере албайт экен. Кудай буйруса, эмгек акыларды, пенсия пособияларды жетиштүү деңгээлге чейин көтөрүүгө жетишебиз. Эмне үчүн биринчи кезекте медицина кызматкерлеринин эмгек акылары көтөрүлүп жатат деген суроо туулушу мүмкүн. Биринчиден, албетте медицина кызматкерлеринин иши абдан оорлоду. Экинчиден, өлкө боюнча 3000 дарыгердин орду бош турат. Эмгек акынын аздыгынан кызматтан баш тартып кетишкен экен. Ошол себептен шарт түзүп берүү жолу менен баарын кайтарып келишибиз керек. Байыша Чолпонбаева номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда 3 жылдан бери эмгектенет. Айлык маян аздыгына карабай жарандардын дени сак жашоосу үчүн салымын кошуп келет. Маянанын 100% көтөрүлүшү ишке болгон кызыгууну арттырат деп билдирди. Биз бул жаңылыкты укканда аябай сүйүндүк. Буга чейин айлыгыбыз 5000 тегереги болгон болсо, азыр 100% көтөрүлдү деп атат. Биз эми азыр билесиңер, жаш үй бүлөлөрдө нянкага беребиз балдарды, садикке беребиз, расходубуз көп, квартирада турабыз дегендей. Ошо бизге кичине жардам болот, аябай кубанып атабыз. Июль айынан тарта маданият кызматкерлеринин айлык маянасы жогорулайт дегенге маданият өкүлдөрү да сүйүнүчүн жашырбайт. Эң аз маян алабыз деген бул тармактын өкүлдөрү акыркы учурлары маданият тармагына көңүл бурулбай калган дешет. Эң көп айлык алган мына мен директор катары 8000 начисление болсо, колго тиген 6800 сом айлык алам. Жетекчи катары. Эми калгандарыкын эми элестетип кое бериңиз. 5000 начисление болот, 4300 алышат, 4500, 4500дердики 3800 алышат. Анан эми багы толук берди бир ставка иштегендер ошондой. Анан жарым ставка бизде мугалим болуп иштегендер бар, музыкант болуп иштешет. Алар 1500, 1000 сом, 1200 сом айлык алгандар да бар. Себеби жарым ставка. Нурбек Шамуратов филармонияда ырчы комузчу кызматын аркалайт. Бир ай иштеп тапкан акчасы 2800 сом. Бул каражатка бир ай жашоо азыркы учурда мүмкүн эмес. Анан эми албетте ал биз акчага карабайбыз. Негизгиси чыгармачылыкты өстүрүү. Биз ушул өнөр жолунда болгондон кийин ушул өнөрдү бапестеп багуу, ошол өнөр жолундагы инсандар менен, улуу инсандар менен, эл артисттер менен ушундай бир үлгү алып, жакшы жактарын алып дегендей ошентип иштеп келебиз да. Буга улай эле башка кызматкерлердин маянасы да жогорулашы айтылууда. Акыркы кездери орун алып жаткан дүйнөлүк каатчылык Кыргызстанга да эпкинин тийгизүүдө. Азык-түлүк, базар баалары кымбаттаган шартта айлык акыларды көбөйтүү мезгил талабы дешет коомчулук. Айбек Исабеков, Аскар Мамат Исаков, Регион.